Жалал Абад шаарындагы темирди кайра иштетүүчү заводдун меши жарылып, кызматкерлердин арасынан жараат алгандар катталган. Оор жаракат алгандардын 3-өө Ош облустар аралык бириктирилген клиникалык ооруканасына которулуп келген. Жалал Абад облусунан Ош облусуна которулуп келген бейтаптар учурда жакындарынын карамагында. Акжол Баймурзаевдагы окуя болгон күнү заводдо болгон. Баймурзаевдин апасынын айтымында заводдун жетекчилиги жараат алгандардын бардык чыгымдарын өз мойнуна алып, каралашып жатат. Акжол Баймурзаевдин апасы учурда дарыгерлерге ыраазычылык айтып жаткан учуру, анткени оор абалда келген бейтаптардын учурдагы абалы орто оор абалда болуп, күндөн күнгө жакшырып жатканын айтууда. Биз ошол бүгүн жалааттан которулуп бүгүн келдик. Мен балам туруктуу абалда дешти, Аллага шүгүр. Эми берки балдар деле азыркы өткөндөгү жалаатка караганда бул жерде аябай жакшы карашыптыр. Себеби Жалал областында кожаный мындай ожога больница, именно ожога больница жок экен. Кыргызстан боюнча Ош менен Бишкекте экен, менин угушум боюнча да. Ошол больницага жаткылык кылбасын. Ушул 3 бала, ушул ооруканада жаткандардын бардыгы Алла Таалам шифасын берип, жакшы болуп чыгып кетсин. Ушул врачтарга, медайымдарга, ушул бизди карап жаткан бүткүл врачтарга, медайымдарга чоң ыраазычылык билдирем. Ош облустар аралык бириктирилген клиникалык ооруканасынын күйүк жараат бөлүмүнүн дарыгери Мирлан Нарматовдун айтымында, бейтаптардын 2-сү 31 майда, ал эми 1-сү бүгүн 2 июнда которулуп келди. Бейтаптар 70-80% жакын күйгөн, учурда кан плазма алышууда, абалдары туруктуу оор. Бейтаптар толук жакшы болуп кетүүсү үчүн дарыгер тарабынан бардык жардамдар көрүлүүдө. Эми 1 ай аралыгында бейтаптар дарыгерлердин карамагында болушат. Дары-дармектер бардыгы жетиштүү. Азыр кечээден баштап ушу кандын суусу деп коет, плазма, альбумин ушуларды алып атышат. Жараттарын таңып бардыгын жасап атабыз. Андай айтканда бөйрөктүн жумуштары жакшы. Бүт чыгарып эмне кылып атат, тамак ичкендер жакшы. Бирок шоктон кийинки дагы стадиябыз бар, ошондо дагы кичине бейтаптар кичине кыйналышат, бирок Кудай буйрса чыгарабыз деп отурабыз. Аталган заводдо меш жарылып, андан 7 адам жараат алган. Анын ичинен 3-өнүн денелери 40, 80 жана 90% күйгөнү айтылган. Ал эми 4-өө биринчи медициналык жардам алып, үйлөрүнө чыгып кетишкен. Айымкан Исрал кызы, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.